жакында эле Ак Бата конушундагы дзюдо боюнча машыгуучу залга барып өз көзүм менен көрүп, ал жердеги абалды көргөндөн кийин бир чети сыймыктанып, бир чети зээним кийип кайтты. 2 контейнерди коюптур Бектур Усубаевич. Анан жалпы аянты 48 метр квадрат экен. 2018-жылы бул жерде дзюдо секциясы ачылып, бүгүнкү күндө ушул кыштын ызгаарында муздак, жаздын аптабында ысык болуп, ошол шарт абдан кейиштүү экен да. Жалпы жолунан 8 жаңы конуштун балдары ошол жерге барат экен. Анан ал жердеги талап абдан күчтүү, абдан ынтызар жаштар бар экен. Бүгүн да жогорку кеңешке чакырдым, азыр буйруса жогорку кеңешке экскурсияга келет, бир 30-40 эң жакшы результат көрсөткөн балдарды. Анан Бектур Усубаевич, ушул жерден бир протоколдук тапшырма түшүргүм келип атат. Ак Бата конушундагы спорт комплекске ушул министрлер кабинетине, Бишкек шаарынын мэриясына жана спорт комитетине поручение бериңиздер. Тез аранын ичинде ушул жерге спорт комплекси салыш керек экен. Мына бүгүнкү күндө балдар, жаштар көрүп атабыз. Ар кандай зыяндуу нерселер менен алек болуп, ден соолугуна жана коомго коркунуч келтире турган иштер менен алек болуп калган жагдайлар бар. Мына ушуну эске алып, жаштарыбыз өзү талап кылып аткан, өздөрү ушундай результат кылып аткан балдарга биз тез аранын ичинде ушул спорт комплексти салып берели. Абдан жакшы жыйынтык көрсөткөн балдарга ошого салым кошкон биздин ошол тренерлерге өзгөчө ыраазычылык билдирип, ошондой жыйынтык көрсөтүп аткан жаштарды биз калкалашыбыз керек да. Дагы бир негизи мисалы анча-мынча кээ бир пайдасыз долбоорлорго миллиарддаган акчаларды кетирип атабыз, бирок ушул 48 квадрат жерден результат көрсөткөн балдарга бир көңүл буруп коелу. Ушуну эске алыңыз, ушуну тез аранын ичинде тийиштүү мекемелерге тапшырма берип жөнгө салалы. Рахмат.